Бишкек шаарында ооба биз кургак учукту токтото алабыз аттуу бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө арналган акция өттү. Быйылкы ушу кургак учукка каршы күн аябай мындай бир жакшы тема менен өтүп атат да. Бул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечими боюнча биз бардыгыбыз кургак учукту жеңебиз деген. Жеңебизби? Жеңебиз. Бүгүнкү акциянын максаты кургак учук көйгөйүнө коомчулуктун көңүлүн буруу жана кургак учук менен ооруган адамдардын дискриминациясын азайтуу. Кургак учук бекер дарыланат Кыргызстанда. Кыргызстанда бардык заманбап дары-дармектер, аныктоо ыкмалары бар деген сыяктуу маалыматты көрүп таркатайлы дегенбиз. Анан негизи эле Кыргызстанда кургак учук жаатында аябай көп иш-аракеттер жүрүп жатат. Ошонун бардыгы жакшы натыйжаларга жылдан жылга алып келатат. Кургак учуктун көрсөткүчтөрү төмөндөп баратат жылдан жылга. Акциянын жүрүшүндө шаардыктар кургак учук боюнча бардык суроолорго медициналык адистерден жооп алышып, кургак учуктан айыккан адамдардын ооруну кантип жеңгендери тууралуу окуялары менен таанышышты. Бүгүнкү иш-чарада бизде атайын келген коноктор үчүн ушундай баннер коюлган. Бул жерде бизде пациенттер үчүн келген коноктор өздөрүнүн пожеланиясын жазып, каалоолорун жазып кетишет. Өзүңүздөр көргөндөй элдердин келген коноктордун каалоо тилектери. Буну келип чаптайбыз. Негизинен бул ромашка гүлү кургак учукка каршы, кургак учук оорусуна каршы күрөшүү боюнча биздин символ. Бул гүлдүн символ болуу себеби негизинен Швейцарияда биринчи жолу аныкталган. Ал жерде ушул кургак учук менен ооругандарга ромашка гүлүн берүү менен башталган деп айтсак болот. Ушул акцияда биз элдерге туберкулез жөнүндө айтып беребиз. Акцияга катышаардан мурун биз деген ар кандай инфотурларды өткөзөбүз мектептерде. Окуучулардан сурамжылоо жүргүзөбүз. Алар туберкулез жөнүндө билеби, билбейби. Анан биз айтып бергенден кийин кайра дагы бир сыра сурамжылоо жүрөбүз. Анан көрөбүз, прогресс бар экен. Окуучулар деген ошол туберкулезду башында айыкпас деп ойлосо, кийинчерээк уже айыгат деп, кийин үй бүлөлөрүнө айтып элдерге таратып берет деп ишенебиз. 100% айыктырса болот. Биз ошентип бириксек, күчүбүздү бириктирсек, биз туберкулезду толук жеңгенге мүмкүнчүлүк бар. Зинат Бактиярова, Кадыр Султаналиев, Улуттук биринчи канал, Замана студиясы.